урматтуу мекендештер, мына жакшы болгон пациенттер деги бар. Ошон үчүн жакшы болгон пациенттердин өздөрүнүн оозунан сиздерге айтып коеюн деп атам да. Эч качан көңүлүңүздү чөктүрбөңүздөр, позитивди бийик кармаңыздар. Биз буну ооруну жеңебиз. Мына биздин каарманыбыз. Жашыңыз канчада? 58. 58 жашта. Сиз мага келгенге чейин эмнелерге даттандыңыз эле? Көңүл айланып, кускум келип, алсыз сезип, температурам бир түшүп, кайра көтөрүлүп, ушинтип аябай бир жума кыйналдым да. Бир жума кыйналдыңыз. Эми мына караңыздар, көрдүңүздөр, бир жумадан кыйналдым деп атат. Бир жума кыйналганын себеби мен ошон үчүн айтып атам да, жатпаңыздар, тердеңиздер, өзүңөргө массаж жасагыла деп атам да. Бул жак жата берген, эриккен, жата берген, өт тура берген да. Мына эң негизгиси көңүл азыр эми мага көңүлүм айланып атат деп келип атышат. Эмне үчүн? Көбүрөөк жата бергенден өт жакшы куйбай калгандыктан адамдын көңүлү айлана баштайт. Андан кийин кантип бул жака келип калдыңыз? Анан ошол жана видеодон лимфо массаждарды көрүп алып, ошолорду 2 мал, 3 мал жасап, анан 9 точканы бардыгын массаждап, 1 мүнөттөн басып, айрыкча Сиз айтып бериңиз, мен мына басып, өттүн немесин аябай басып, өттүн иштетүүсүн жакшыртып окшойт. Ошондон көңүлүм айланганы, кускан немелерим азайып, Азамат. көңүлүм ачыла баштады. Азамат. Сиз ушуга чейин ушул видеодон көргөн нерселерди жасадыңыз беле, лимфа массажды? Мурун маани берген эмес экен. Анан жаным кашайганда анан кийин жасай баштадым. Жасыңыз кашайганда жасадыңыз дагы. Сиз бир эле күндө байкадыңызбы ушуну жакшы экенин? Бир күндө, 2 күндө байкадым. Бир күндө, 2 күндө байкады. Көрдүңүздөрбү? Урматтуу мекендештер, мен лимфа-массаж, бисера массаж деп безилдегеним ушул да. Биз ага көңүл бурбайт атасыңар да. Жок, көңүл буруш керек. Мен мурун ушу 26 апрелде айткан экем, коронавирустан сактануу боюнчачы. Өпкө, бул ичеги менен бирге эмбриологиясы ушул жактан пайда болуу жолу өкөнү ичеги менен өпкөнүкү бирге да, урматтуу каарман. Көрдүңүзбү? Мына сиз ичеги менен заниматься эткени үчүн сиз өпкөңүз да жакшы болуп атат. Сиз эригип, жөтөлүп атам деп пациент жата беретпи, өтөчү? Жок, сиз кыймылдагыла, суну ичкиле, көбүрөөк ичке. Мына эгерде антип точканы баспайм десеңиздер, мына кол менен деле мына караңыздар. Эң жакшы мынакей. Минтип деле жасай бериңиздер мынакей. Мына минтип деле жасай бериңиздер. Эң негизгиси биз ушул органдарды биз түртө беришибиз керек. Бул каарманыбыздын мурун эле боору менен өтүндө проблема болгон. Мен аны мына кожага чыккан кичинекей сосудистый железкадан көрүп турам. Илгертен эле билген, лимфомассажда уккан, бирок биздин каарман эч качан аны жасаганга көңүл бурган эмес. Мынакей, кол менен деле ушинтип эле жасай бериңиздер, мынакей. Мында чыккандагы эмне кылдыңыз? Андан кийин суюктуктарды иче бердим. Чесноктон жеп, чесноктун суу ичип, ата көңүлүм айланып, эч тамакка албай калдым. Тайытым барбаган болчу. Азыр мына кечеден баштап 2 күндөн бери уже көңүлүм ачылып, тамак ичкенге эни болуп калды. Денедеги без тамырларга кандай суюктукту ичип каладыңыз? Суюктар ошол эми малина, лимон. Мен кечеүгүнү жидкость, виватон деген жидкость жөнүндө айткан элем. Кечегүнү алдык. Виватонду алып туруп сразу чаптадык. Кечинде жатарда чаптап, алдыма, артыма чаптадык. Ошу кече сөзүңүздү бөлүп коеюн. Демек, чаптаганда баягы эле мына сүрөттү караңыздар. Ошу мен сиздерге айткан кирсамон болобу, виватон болобу, чаптаганда мына бүт ушу мына колтукта, моюнда, көкүрөктө, ичибизде, чат областтарыбызда, буттарыбызда мына каерде көп без тамырлар бар, ошол жерлерге чапкылай бериш керек.
ошол жерлерге чаппай берет. Сиз ушундан жеңилдик сездиңизби? Жеңилдик бир жолу жангандан сезе баштадым. Бир жолу сезе баштадыңыз. Сассыгыраак болот экен, бирок ниче чыдап атабыз. Жакшы. Жакшы. Мынакей, урматтуу каарман, урматтуу мекендештер, ич кыргыздар абдан жакшы айткан. İçiğin таза olsun деп. Мен муну 6 жылдан бери безилдеп келем. Бирок буга эмнегедир биздин мекендештер көңүл бурбай койгон. İçiңер таза болсо, iç таза болсо, içтеги органдар таза болсо, биз ошондо оорубайбыз. Бизге ошондо коронавирустун эң күчтүүсү кирсе да биздин организмибиз аны менен күрөшүп келет. Карманыбызга рахмат айтып, абдан толук айыгып кетүүсүн Кудайдан тилеп, бардык элибизде ушул апааттан чыгып кетүүсүгө дагы мен Кудайдан абдан тилеп кетер элем. Баарыбыз жеңебиз, оорубаңыздар, айткан күнүгүлөрдү жазсаңыздар, саламатта калыңыздар.